Assalamu алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, бизнесмендер, ишкерлер, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге дагы бир акча таба турган, акча чыгара турган станок көрсөтөбүз. Ал кандай станок? Мына ушундай эле кадимки күрөктүн сабын чыгара турган станоктор комплеги менен сатылат тугандар. Бул дарек сокулукта белгилүү бир даректе цех иштеп жаткан экен, жагдайга жараша шартка байланыштуу бул станокторду бир ай эле иштетип эми сатууга коюп атат. Бул өзү 3 бөлүктөн турат. Азыр мен сиздерге чекеден көрсөтүп берем. Шаймандары менен мына ушул станок. Көрүп турасыздар, мына көк түстө. Бул Россияда чыгарылган российский станок тугандар. Ушул станоктор менен мынандай кадимки биз жер казган сапковый, штуковый күрөктөр бар эмеспи? Ошол күрөктөрдүн эле кадимки сабы. Бул жагын арка тарабын кадимки биздин колубузга ылайыктуу кылып, бир аз тоголоктоп, думук кылып чыгарып берет. Ал эми бул жагы күрөк тарапка кире турган жагын бир аз дагы конусный формада чыгарып берет. Негизи рейканы, 4 бурчтук рейканы мына жерге алып келип салганда, бул жерде бычагы иштеп отуруп, анан сап бул жагынан чыгып калат тугандар. Бул жагынан тоголок формада чыгып калат, кадимки биз кармай турган эле сап. Ушул станок 4 бурчтук рейканы тоголоктоп чыгарып бере турган станок. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси, бул болсо өзүнчө турган станок, көрүп турасыздар, атайын столго орнотулган. Мына чекеден сала турган болсок тугандар, күрөккө катый турган жагын конусный формада ушул жерге салганда атайын тачтетип ошол жерин жылмакай кылып конус формага келтирип чыгарып берет. Ал эми бул жагы болсо тетриси, бул жагына салганда аркасын домук кылып тоголоктоп колго ыңгайлуу кылып жасап берет. Ушул эки станок. Анан үчүнчүсү бул жакта. Ага чейин мен бул жерде шаймандарын да көрсөтүп берейин. Мына бул станоктун дагы, наркы станоктун дагы кошумча шаймандары, кошумча тиштери бар. Мына бул тиштери, мына караңыздар. Тиштери бир аз ичкерээк, бир аз жоонураак, ушундай дагы кошумча тиштери, кошумча шаймандары бар. Бир эле ушул кадимки күрөктүн гана сабын чыгарбастан, кетменге дагы же башка инструменттерге дагы ушинтип сапты чыгарып берет. Ошончу мына кошумча шаймандары, кошумча тиштери дагы сунушталат тугандар. Бул жакта мына комплегинде шлифовка кыла турган дагы станогу бар. Караңыздар. Бул мына жер нары бери келип иштейт экен, мына караңыздар. Мына жерге сапты салып, анан наркы наждагы өзүнчө айланып, бул ролик өзүнчө айланганда, мына бул эмени сапты ушунча колго ыңгайлуу кылып, жылмакай кылып, ушинтип чыгарып берет экен. Бул станоктун болгону, кызматы ушул эле. Анан бул жерге бир аз жылуулук үчүн тугандар атайын пушка алган экен, 3 фаза менен иштей турган пушка. Бул жылытып берет. Ушул пушка дагы комплегинде кошо сатылат. Болгону 3 станок, 1 пушка. Ушул баары 1 миллион сомго сатууга коюлуп атат. 1 миллион сом кеми бар. Жакса сүйлөшүңүздөр, бирок чындыгында ээсинин айтуусуна караганда бул бизнести кылып, бул өндүрүштү кылып, жакшы эле пайда тапса болот дейт. Мисалы, мына бул биздин колубузда турган сап өздүк стоимосту ушу 70-80, максимум 90 сомго чейин барса, ал эми муну сата турган болсо дейт. Оптум таркатса өзүнчө бир баа, ал эми розничный бир жерлерге апарып койдуруп саттыра турган болсо, анда 50-60 сомго чейин пайда тапса болот экен. Бул ар бир саптан. Ошондуктан тугандар, бизде эмне көп? Бизде дарак көп, бизде эмне көп? Бизде терек көп. Ошонун баары бул үчүн сырьё. Сырьё бар. Муну эми 2-3 баланы коюп туруп эле станокторду бир жерден орун таап туруп, орнотуп ишке сала турган болсо, Кудай буйруса, аябай жакшы болот. Ушул эле саптан тугандар, азыр нар жакта 10 миңдей даананы чыгарып складка басып коюптур. Алар дагы келишимдик негизде сатылат экен. Мына бул жакта көрүп турасыздар. Ушу айылдын эле терегин, жана бака теректерди, катуу дарактардын жыгаштарын ушинтип алып келип тугандар, көрдүңүздөр. Рейка кылып жасап алып келип эле, анан ушул жерде сапты чыгарып ушундай бир сонун бизнес кылып атат да.
Андықтан жаққан болса 1 миллион сом кемі бар екен, сүйлөшүп көріңіздер. Мен азыр даяр шыққан саптарындағы сіздерге көрсетіп қойайын. Жүріңіздер, біз сыртқа шығабыз. Бұл жерде өзі ижарада тұрады екен. Келіңіздер. Мына жақта атайын склад бар. Складта 10 миңдей сапты шығарып жиып қойып тұр. Алдағы өзінше сатылады екен туғандар. Жаңағы хостовар сатқан ішкерлер болса, сүйлөшсеңіздер болады. Мына, көрдіңіздер? Жиылып тұрады мұнеке. Турасынан, ұзынынан жиып қойған әрбір орамда 10 дон бар екен. Бұл жерде жалпы 10 миңдей дана қадимки күрек сапты шығарып даярдап қойып тұр. Бұлардағы өзінше сатылады екен. Егер алам дегендер болса, оптым келіп ушул жерде келишимдик негизде алып қоя тұрған болсаңыздар мыналарды. Анда шу өзіңіздің магазиніңізге қойып алып, жыл бойы сіз сатасыз. Зато мына күрек даяр. Әр бірінен жоқ дегенде туғандар кемінде 20 сом, 30 сомнан пайда тапсаңыздағы 10 миң дана күректен сіз жақшы эле пайда табасыз деген менде бір жақшы бір ишениш бар. Анткени элге күрек керек, күрекке сөз түрде сап керек туғандар. Бұл ошо хостовар сатқан магазиндерде сатылып эле жатқан кадимки өзүбүздөн чыгарылган товар, продукция. 1 миллион сом. Станокторду бул жерден шарт көчүрүп алып чыгып кетесиз, алып барып местаңыз болсо, ишти баштай берсеңиз болот. Сырьёдон эми маселе болбойт. Азыр эмне көп? Терек көп. Эмне көп? Дарак көп. Биз дарактуу мамлекетпиз. Жыйынтыктаймын. Экрандагы телефон номерларга тез арада байланышыңыздар, эртерээк аракет кылыңыздар.